Аялдарды коргоо борбору коомдук бирикмеси Кыргызстанда аялдардын укуктарын коргоо, гендердик теңчилдикти илгерилетүү жана жарандык коомду өнүктүрүү багытында ырааттуу иш алып барган уюмдардын бири. Аталган борбордун негиздөөчүсү Роза Айтматова анын өз учурундагы зарылдыгы менен себептерине токтолду. Рынок системасына өткөн кезде биздин өлкөдө абдан оор экономикалык кризис болду. Анан ошондой экономикалык кризистин учурунда аялдар барынан дагы көп жабыр тартат экен. Аны биз көрүп аттык. Анткени мына жумушсуздук болду. Завод, фабрика, колхоз, совхоздун баары тарады. Анан ошолордун баарын көрүп туруп, биз ойлодук. Аялдар таза баягы миграцияга түшүп, үй бүлөсүн таштап, чет өлкөгө кетип, ушинтип кулчулукка түшүп калгандары болду. Ушулардын баарын токтотуш үчүн аялдарга жардам берели. Мына ушундай оор мезгилде аялдарга заман талабына ылайык билим керек эле. Ошон үчүн компьютердик курс, агробизнес курстары ачылып, жерлерде окутуулар уюштурулган. Билим берүү, саламаттык сактоо тармагында негизинен аялдар болгондуктан, алар жогорку аткаруу бийлигине, парламентке келип, мыйзам кабыл алганда же кайсы бир чечим чыгарууда аялдардын маселесин мамлекеттик деңгээлде көтөрүшү зарыл болгон. Роза Айтматова учурда бул багыттагы мамлекеттин камкордугуна ыраазы. Баягы закон кабыл алганда, кандайдыр бир чечим чыгарып атканда, ошол системадагы проблемаларды билиш керек. Аны ким жакшы билет? Ошол жерде иштеген адамдар. Демек, аялдар, ошол системаларда иштеген аялдар немеге бийик деңгээлде министр болуп иштеш керек. Мына депутат, жакында депутаттарды шайлаганда 30% аялдар болсун деп президент өзү киришип неме болбоду. Ошон үчүн мен ушул жерден дагы президентке ыраазычылыгымды билдирип коюшум керек. Аялдар кыймылы муну абдан жакшы кабыл алды. Маарекенин өзгөчө мааниси аялдардын укуктарын коргоо жана гендердик теңчилдикти камсыз кылуудагы негизги эл аралык документтердин бири болгон аялдарга карата басымдоонун бардык түрлөрүн жоюу жөнүндөгү конвенциянын Кыргызстанга келгенинин 30 жылдыгы менен аялдарды колдоо борборунун 30 жылдыгы дал келип жаткандыгында. Бул конвенция келгенден кийин аялдардын укугу жаатындагы мыйзамдар пайда болду. Гендердик теңчиликке жетүүнүн улуттук планы пайда болду. Ошондой эле тынчтык куруу, тынчтыкты сактоо маселеси, ошол маселеге аялдардын катышуусу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук комитетинин 1325 деген резолюциясы кабыл алынды. Мына ушул документтердин баардыгынын иштешине биздин ошо салымыбыз чоң. Ушул борбордун абдан ийгиликтүү ишин билем. Өзгөчө биз аялдар кеңештери аябай ыраазыбыз. Анткени биз үчүн практикалык колдонмо иштеп чыгышты. Аялдар кеңештери кандай иштейт, кандай регистрациядан өтөт, ошо өздөрүнүн ишин кандай багытта иштесе болот депчи мен ошон үчүн аябай ыраазычылыкты билдирем. Аялдарды колдоо жаатында бул аралыкта АКБ айымдарды колдоого, зомбулуктун алдын алууга, лидерликти өнүктүрүүгө жана социалдык жактан аялуу топторду колдоого багытталган агартуу тармагында активдүүлүккө чакырууда бир топ демилгелерди ишке ашыра алды. Бир эле мисалды айткым келет. 2003 жылы Казакстандын Шелек районунда Тамекиде иштеп жүргөн аялдардан аябай көп каттар, арыздар келип түшкөн да. Анан биз Роза Төрөкуловна болуп, юрист адисти алып алып, анан биз ошо Шелек районуна барганбыз да. Барып ошо жеринен ошо аялдардын маселесин, көйгөйүн ошол жерден көрүп келгенбиз. Көрүп, изилдеп, анан келип алып, анан бул жерден анан аябай мындай маселени катуу койгонбуз. Ошонун натыйжасында анан эки мамлекеттин ортосунда ушул эмгек миграциясында жүргөн, Кыргызстандан барып Казакстанда жүргөн ушулардын укуктары боюнча, булардын акыбалын жакшыртуу боюнча анан өз ара келишим түзүлгөн да. Бүгүнкү күндө аталган борбор көтөргөн көйгөйлөр заман талабына жараша өзгөрдү. Буга чейин аялдарга карата зордук зомбулукту жоюу, алардын коомдук ролун жогорулатуу боюнча иш алып барылса, учурда айымдардын саясаттагы орду жана жаштар боюнча маселеге көңүл бурулган.
2-3 жылдын ичинде биз мектептер арасында ар кандай жаштардын клубдарын түзүп, ошол клубдардын арасында балдар жана кыздар өзлөрүнүн укуктук сабаттуулугун жогорулатуу боюнча иш алып барсын деп ошондой жаштардын клубдарын ачып алганбыз. Кантип биз өзүбүздү зордук зомбулуктан сактай алабыз, бизге кандай кесип тандаса болот, балдарга ылайыкталган ар кандай окууларды өткөрүп жатабыз. Мына ушундай ишмердүүлүгү менен аталган борбор аялдардын укуктары жана гендердик теңчилик боюнча мамлекеттик түзүмдөрдүн, эл аралык уюмдардын, жарандык коомдун жана жергиликтүү жамааттардын ортосундагы өз ара кызматташуу үчүн маанилүү аянтча боло алды. Калия Карыбекова, Нурсултан Нурланов, билим жаңылыктарына.